Саламатсыздарбы? Назар Ньюс маалымат агенттигинин кечки кеп көрсөтүүсүнүн көрөрмандары бүгүн бизде конокто мамлекеттик кызматтын 2-класстагы мамлекеттик кеңешчиси, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген экономисти, юридика илимдеринин кандидаты, айыл чарбасынын отличниги Кубанычбек Исабеков. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Кубанычбек Сатындыевич, өмүрүңүздүн тең жарымдан бери дейли, ушул комтор маселеси боюнча көптөгөн бир көйгөйлөрдү көтөрүп келесиз. Ушул бул комтор Кыргыздын ырыскысына жаралган байлык болчу да. Тилекке каршы биздин ошондогу президенттердин, ошондогу өкмөт башчыларынын шалаакылыгынан биз комтордун пайдасын дагы көргөн жокпуз да. Ушул комтор алтындын кору боюнча дүйнө жүзүндө 7-орунда, Борбор Азияда, Орто Азияда 1-орунда турат экен да. Бирок комтор маселеси дагы деле бир кандайдыр бир жыйынтыкка чыкпай келет да. Эмне кылсак болот? Туура айтасыз. Ар бир келген бийлик, ар бир келген өкмөттөр өзгөрткүсү келет. Өзгөчө саясатчылар саясий дивиденд алгысы келет. Кызычуу башталат, бирок жыйынтыгы жок. Азыркы могул мамлекеттик деген комиссия түзүлбөдү, сизге белгилүү да. Бул мамлекеттик комиссия, бул негизи комтор маселеси үчүн 30-дан ашык комиссия түзүлдү. Бирок 30-дан ашык комиссиянын бирөөнөн башкасынын бир да тыйынга пайда алып келген жыйынтык чыккан эмес. Мамлекетке, бюджетке же ошол экология тыгуугачы. Анан тилекке каршы азыркы комиссиянын дагы ишмелүүнө менин күнөөм санаанарым бар да. Себеби булар өтө кыска мөөнөттө жыйынтык чыгарабыз деп атат. 12 депутаттан турган комиссия түзүлдү ушу жогорку кеңештен. Закон боюнча мен юрист катары айтканда жогорку кеңештин комиссиясын түзгөнгө акысы бар. Бирок кесипкөйлөрдү, эксперттерди ал жогорку кеңеш чакырып алганга акысы бар. Бул мыйзам чыгаруу бийлиги, өкмөттүн мүчөлөрү болобу кимдер. Андан өкмөттүн эле комиссиясы түзөт. Мамлекеттин атынан сүйлөй турган президент эле бар. Бирок тилекке каршы бүгүнкү иштеп конституция боюнча Садыр Жапаров экономика чарба иштерине кийлигишкенге акысы жок. Ошон үчүн мамлекеттик комиссия демек тургай дүйнөлүк комиссия десек дагы бул бизге бир чоң минус алып келе турган маселе болуп атат. Ошол эле канадалыктар эгер соттошуп эл аралык сотто тиякпайга барса, бул биринчи минус болуп эсептелет. Экинчиси, мына бул жогорку кеңештин мөөнөтү 5 жылга конституция боюнча шайланган, октябрь айында 2020-жылы бүткөн. Бул дагы минус болуп эсептелет. Анан бул эсепке алышыбыз керек да. Андан сырткары мына ушу комиссиянын бир топ мүчөлөрү массалык маалымат каражаттарга интервью берип атат. Бизде эл деген 5 сотук жерин сугарса, ошого акча төлөп атабыз да. Үйдөн счетчиктер турат, сиз да төлөп атасыз, мен да төлөп атам. Булар миллиондогон кубту мөңгү сууларын алып эчтейин төлөгөн жер жок. Бирок ушул эле жогорку кеңеш итбекер 2 мөңгүнү берип койбоду эле. Анан моралдык жагы кандай болот? Бул бир жагынан. Анан мен патриот катары, кыргыз жараны катары мамлекетке пайда түшө турган комиссия иштеп жыйынтыгын чыгарса буга макул. Болбосо мунун терс жагы жеке эле утулуп калышыбыз эмес. Андан сырткары биздин 77.401.678 акциябыз бар. Центрдачы. Бул 26,5% түзөт. Мурун 33%га чыгардык элек. Тилекке каршы самопальный өкмөт 10-жылы келген, өзүн өзү шайлаган өкмөттүн кесепетинен биз 33%дан 26,5%га түшүп калганбыз. Себеби мына ак кеме мейманканасы боюнча түрк жараны сотко берди. Убактылуу өкмөт эмне үчүн бир адвокатты алып жиберип койгон эмес. Андан утулдук. Утуп алган түрк жараны келип туруп ошол эл аралык сот менен тиги Центрдагы кыргыз өкмөтүнүн акциясын арест койдурган. Анан банктарды талаптоо Бекназаров тигулардын фамилиясы чыгып жүрбөйбү? Ошондон дагы Надель деген мырза качып кетпеди беле? Ошол Европанын сотуна берип туруп, дагы кыргыз өкмөтүнүн 17 миллион еврого утуп койгон. Ал дагы алып туруп Центрдагы кыргыз өкмөтүнүн акциясын арест койдурган. Андан сырткары бул чоң кемчиликтердин бири болуп эсептелет. Мына 4 жыл мурун капитализация кылабыз деп атып, Центр акция кошумча акция чыгарды. Ошол менен акциялардын саны көбөйдү дагы, массасы биздин кыргыздын үлүсү ошо 26,5-га түшүп калды. Негизи багы жок кыргыздын акциясы. Биздин өкмөт жакшы менеджер боло алган жок. 2009-жылкы келишимде азыркы депутаттар да шоп атышат. Түшүнбөй баары эле айтып атышат. Бирок бүгүнкү күндө 2009-жылкы келишим эң жакшы. Андан бери өзгөртсө Атамбаев болобу, Сооронбай Жээнбеков болобу, Отунбаевасы болобу, ким кой деди. Эмне кылып коюшкан жок. Бүгүнкү күндө 2009-жылкы келишим
дагы бир жолу айтып коеюн, бул жакшы болуп эсептелет. Аны өзгөртүшсө колубуз менен колдоп берелик. Бирок ызы чуу кылып, түшүнбөй ушул менен кете берсек, биз уттуруп коебуз. Кубанычбек Сатындыевич, сиз юрист катары айтсаңыз, ушул Сентябрь менен соттошконго кандайдыр бир мүмкүнчүлүк барбы? Азыр ушул эл аралык сот тууралуу айтып калдыңыз. Эгер бул комиссия дүйнөлүк комиссия деп атсаса дагы жыйынтык чыкпай калса, тигилер сөзсүз түрдө кыргыз өкмөтүнүн маселесин карайт. Караганда бүгүнкү күндө эл аралык деңгээлде соттошо турган юридикалык компания да жок Кыргызстанда. Же болбосо азыр ушул мамлекеттик деген комиссия ошондойду бир өкмөткө тапшырма берип таап койдубу, же келишим түзүп даярдап койдубу? Жок. Анын үстүнө канадалык Century Gold Inc. компаниясы кыргыз өкмөтү менен соттошуп да койбойт. Себеби алар эл аралык жана камсыздандыруу жагынан камсыздандыруу алып койгон страховканы. Алар өзүнүн страховкасын алат дагы, андан кийин Кудай жалгады биз баарынан кутулуп атабыз. Силер кыргыз өкмөтү аман калгыла деп баса бериши мүмкүн. Себеби андан кийин бизде ошол эле страховой компания менен өкмөт соттошуп жатып калат. Анан биз утабыз, бутпайбыз. Анын үчүн далилдер керек, фактылар керек. Сөз менен эмес, документалдуу керек, мыйзам чегинде керек. Ошол түзүлгөн келишимдерди мына 2004-жылды, анан 96-жылы алтын кабыл алына баштаган деп депутат Момбеков айтып атат. Жок, андай эмес. 2003-жылы Центара пайда болгон. 2003-жылы 31-октябрда ошол убактагы премьер-министр азыр Раматтылык Николай Танаев кол койгон, Акаевдин буйругу менен. Анан ошол кол койгон күндөн баштап Кыргыздын ырыскысы түгөнө баштаган. Андан мурун деле 92-жылы 10.070 гектарды жерди берип атканда Турсунбек Чыңгышев өкмөт башчысы болуп туруп, Канададан, Торонто шаарынан кол койгон. Кыргызстандан эмес, Кыргыздын алтынын тагдыры Канададан чечилип калган. Андан кийинки премьер-министрдин баардыгы бир комиссия түзөт. Ошол эле Кулов түзгөн комиссия бар, ошол Атамбаев түзгөн, Чудинов түзгөн, баардыгы эле премьерлер түзөт. Бирок жыйынтык чыкпай келе атпайбыз мына. Сатыбалдиев түзгөн, даже Сапари Саков кол койгон келишимдер бар. Оторбаев түзгөн келишимдер бар. Анын Кыргызстанга чеке жылытарлык бир тыйын пайда алып келген келишимдер болгон эмес. Азыркы комиссия Жантөре Сатыбалдиевди мактап атат депутаттарчы. Ой, 50/50 элүү деген. Бул 100% афера болгон, алдоо болгон Атамбаев мырзанын башында турган бийлигиненчи. Себеби Кыргызстандын 77.401.000 акциясын 7 тыйын төлөтпөй туруп жашыруун тияка берип аткан. Акциянын бүт баары ошолорго өткөндөн кийин анда ошолорго жоюнду кылып калат. Анан мүлжүгөн каржылыктыр кыткансы 50/50 фирма түшсө, анын үстүнө ошол келишим боюнча $1 хвостохранилищени да сатып алып атат. Хвостохранилище бизге боюнубузга илинсе, андан кийин социалдык экономик проблеманын баары Кыргызстанга үйүлүп атат. Киши өлүп калабы, жарадар болобу, жол бузулабы, экология, Кыргыз өкмөтүнүн мойнуна илинип аткан. Анан биз эмнени утат элек? Нөлгө барабар болмокпуз. Бул чоң афера болгон. Мен көзүм жетип эле турат, ошондо 77 миллион акцияны ошол канадалыктарга өткөрүп беришет беле, же ошол атка минерлердин кулактары чыгат беле. Ошон үчүн бул жерде чет элдик инвестор деген менен инвестор да болгон эмес башында. Себеби Кыргыздын эле алтынын ошо жерди залогко коюп туруп эле алып келген тигилер. Аны Кыргыз өкмөтү деле ошону өзү жасаса болот болчу, залогко коюп эле алып келип. Бизде кесипкөйлөр жетиштүү деп атабыз азыр. Бирок кээ бир специалисттер жок биздечи. Анын үстүнө мен кыргызмын. Кыргыз деп жүрөм, сиздики да ошондой. Бирок биз талап тоногонго кыйын болуп калдык. Ким кепилдик бере алат? Баягы жерүүдө 2 жыл мурун эсиңиздерби? Атчандар барып туруп ошол жердеги иштеп аткандарды уруп согуп, вагондорун өрттөп, телевизор холодильниктерин жүктөп кетишкен. Ким уттанда? Мамлекет утулду. Биздин бул Садыр Жапаровго дагы бул комиссия орусча айтканда медвежий услугу кылып койбосун деп атам да. Эмне үчүн 2 апрелде эле жыйынтыгын чыгара коюш керек? Азыр ким бул 12 депутаттан бар, башка кимдер бар экени белгисиз болот. Ошол боюнча Кубанычбек Сатындыевич, ар бир бийлик келгенде ушул комиссия түзүлүп, жер боюнча, кумтар боюнча талкуу жүрүп келе берет да. Азыркы түзүлгөн комиссияга кандай көз караштасыз? Ушулардын мээлери кумтөрдү кандайдыр касып чыкканга, элдин пайдасына келтирген, кандайдыр бир кызыкчылыгын көздөгөн, мамлекеттин кызыкчылыгын көздөгөн келишимдерди бузуп же болбосо түзүп бере алышабы? Бул
мамлекеттик деген комиссия тырмакча кылып койсоңор болот. Бул мандемдүү комиссия деп айтсак болот. Мен айтпадым, булардын мөөнөтү бүткөн жогорку кеңеш биринчиден, экинчиден мында атаганга дакысы жок. Үчүнчүдөн өзүлөрүнүн былыгын өзү чукуп чече алабы? Мен көзүм жетпейт. Кеп ошондо. Бул анан кимдин буйругу менен, кимдин эмеси менен ушуга жыйынтыкка келген атышат. Ушунчалык кыска мөөнөттөчү. Муну иликтеп жилиш керек, иликтеш керек да дегенде, билиш керек да. Мисалы ушул комиссиянын бирөө жок дегенде барып көрдү эле Монголиядагы гендердин бирөөнү, Америкадагы гендердин бирөө. Кайда кетти ошолорчу? Тарыхын изилдеп көрдү эле ушу центранчы. Монун запасы качан бекиткен жок дегенде көздөрүнө көрүштү эле ошол жердечи. Анан мен булардын ар бирине шек келтиргим келбейт. Алар да кыргызча жараны мүмкүн аракет кылып атышат. Бирок кесипкөй профессионалдардын, эксперттердин ошолорду мындай тарттыбы, кимиси бар, биз билбей атпайбызбы? Дагы бир топ уюшулду. Мен кызыгып көрдүм. Мисалы, бул комиссияга каршы дагы өзүнчө бейөкмөт бир топтору мени чакыргандан бир жума мурун жолуктум ал кишилер менен. Булар аракет кылып сунушун берип атса дагы четке кагып атат деп. Бул комиссия жабык эшигинде жыйналыш өткөрүп атат дейт. Бул жабык эшиктин арты жабык бойдон кала берсе, эртең бул күндөрдө өтөт. Анын үстүнө бул жогорку кеңеш эмне жакында шайлоо болот, ошондон дивиденд алалы деп баратабы. Компьютерде чугулуп коюпчу. А бирок кыргыздын гендерин кесип эртең мен сизге ачык нерсени айтып коеюн. Вот именно сизден чыккан бул Кумтөрдөгү алтын мафия, анан Кумтөрдөгү акталбаган үмүттөр деген мен өзүмдү мактагым келбейт. Менин китептерим сизден чыгып атпайбы? Акылбек Жапаров бир жума мурун чалды магачы. Ошол Назар Ньюстан окуп атам. Биздин депутаттарга ошол китептериңиздерден бересиздерби? Бизге бир маалымат, информацияны түшүндүрүштөн жүргүзүп коюңуздарбы деп. Ошондуктан мен макул болгом. Бирок 3-4 күндөн бери өзлөрүнөн дайын жок. Анан жабык эшикте чогулуш өткөрүп атсам, өткөрө берсин, мен же эшигин сагалап барып же мага пропуска берип койгулачы, мен барып беришейин деген мен андай мен деле эмем жок. Анын үстүнө мен сизге дагы бир маселени айтып коеюн. Биз өзүбүздүн гендерди өзүбүз иштетишибиз керек. Эмне үчүн Кыргызстандын генин Израиль иштетиши керек? Мейли даже коңшу Казакстан, Россия, Кытай, тиги Англия, Америка жана башка Турция тигиларчы. Эмне өзүбүздө мактанып айтып атышпайбызбы? 98% уже кыргыздын жарандар экен деп. А 70-65% болуп турганда эмне үчүн ошол депутаттар, бул комиссиянын мүчөлөрү уже 5-6 жол депутаттар болгондор бар. Министр болгондор бар арасындачы. Эмне үчүн убагында карап коюшкан эмес 60% менен отурганда? Анан азыр 98% дегени макул, мен макулмун бугачы. Бирок кимдин аракети менен кандай болгон? Анан ошол эле маалда жетишпеген кесипкөйлөрдү дагы тартышыбыз керек. Ошол эле маалда 97, 98, 99-дарда, 2008-2009 ошол Акылбек Жапаров финанс министри болуп турганда мен кайрылгам. Жана улутташтыруу мыйзамын алып чыкканда өкмөт каршы болуп артка жылдырып аткандачы, Акылбек, менин сен да депутат болдуң эле. Биз муну өзүбүз иштетип кетиш үчүн биз чалгында өткөрүшүбүз керек. Кай жерден кайсы сырьё келип атат? Кандай тетиктер келип атат? Запчастар келип атат? Анан бул жерде андан тышкары бул циклды токтотушпаш керек. Бүгүнкү күндө бул жерде азыр Бишкекте 11 градус жылуу болуп атса, ал жерде 24-25 градус минус болуп атат. Фабрика тоңуп калбашы керек. Анан биздикилер ошол жерден ызы чуу болуп атса, басып алып тигилер болсо, кыбаса кайчан ачып ийсем да болот. Нарын суусуна кирет биринчи очередь. Анан тетиги деңизде Казакстанга чейин барат, Өзбекстанды аралапчы. Бизге чоң катастрофа болуп калышы мүмкүн андачы. Андан кийин биз аңгек менен калабызбы, жанагы борбордук аңгек. А дегенде рекультивацион фонд алып келишпейби биякачы? Ал эч жагы эле келиш керек болчу, убактылуу өкмөт эмне кылып жүрдү? Оозун ачыпчы. Биз аңгек менен калбай тоону калыбына келтиришибиз керек да. Бул экология маселесин алсак. А экономика жагынан алсак. Мен сизге бир ошол экономика жагынан жабык эшигин айтып берейин. Мына биз кошумчада жер берип салышты. Мына карасаңыз, бул жерде Абылгазиев мырзанын премьер-министр болуп турганда 339 токтомун 3-июлда 19-жылы чыгарып атат. Ушул токтомунда жазып атат, мамлекеттик деңгээлдеги тоо байлыктары, гендерди конкурс менен өтүшү керек деп закондо жазылып турат, недр жөнүндө закондочу. Бирок өзү ошол эле токтомдо дагы кошумча 16300 гектар жерди берип салып атат Кумтөргөчү. Анан кимди алдап атат буларчы? Анан ошол эле 16300 гектарды эмне максаты эмне беришкен? Тоо кенин өздөштүрүш үчүн. Кыргызстанга пайдасы барбы ошо 16300? Бир тыйын бүгүнкү күндө жок. Берилген жердин. Мисалы сиз 5 сотук жериңиз болсо, сиз налог төлөп атасыз, чынбы? Бир үй салсаңыз ошол жерге сиз толгон токой кагаз чогултасыз.
Булар деген уже жол сол салып, мисалы фабрика курду, взлетный площадка, социальный объект барын курган. Бир тыйын бирөөнөн уруксат алып койгон эмес. Анан бул 10.070 гектар жерди 92-жылы жана ошол өкмөт башчылары Акаевдин башчысында туруп ошондо бербеди беле. 15 жылда болгону $7.000 төлөшкөн ошолорчу. Кийин ызылдашып соттошуп жүрүп мен төлөткөм топакчылар 300 миллионго жакынчы. Эми бул 16.000 гектар жерди бул качып кетип аткан алдында 25 март 2009 жылы тиги 2010 жылы 23 мартта Данияр Үсөнов премьер-министр өкмөттүн чогушун өткөрбөй туруп берип койгон экен. Мен муну 11 жылы угуп калып, издеп жүрүп, таап туруп сотко бергем. Анда Атамбаев өкмөт башчысы болуп турган кездечи. Анан ал мен кайрылсам жооп бербеди. Муну мамлекеттин кызыкчылыгына чечкиле кайра алгыла да конкурс менен өткөргүлө. Төлөсүн тиги тиешелүү төлөмдөрдү десем, алар жасабай коюшту. Анан мен айластан сотко бергем. Соттун учетурун утканбыз. Судья Карагулова, ушул межрайон экономик соттун судьясы. Өкмөт баары каршы болуп турган ошол кезде. Анан жогорку кеңеште маселе көтөрүлгөндө да Өмүрбек Бабанов премьер-министр болуп калды. Мен депутаттарга таратып берип суранганда ошол жерден кысмак калгандан анан атмен кылган, жокко чыгарган болдук. Эми ошол деле жерди мына Сооронбай Жээнбеков президент болуп турганда Абылгазиев ал өзү жалгыз чечкен жок. Ал кишинин макулсуздугу. Ошону кайра берип салды. Эми бул жерге кызыл китепке кирген жерлер бар. Особо охраняемый объектилер деген жер бар. 76.000 гектар жер бекилген. Ошонун үстүндө. Андан сырткары Жети Өгүз районунун, Жети Өгүз айыл өкмөтүнүн, Ырдык айыл өкмөтүнүн, Липинг айыл өкмөттөрүнүн жери кетти. Бир тыйын налогун төлөбөй коюшту. Ошол эле токтомдо жазып коюшуптур, наоборотчу. Бул Минфин жергиликтүү бюджетке төлөп берсин дейт. Жергиликтүү бюджетти алган жок, Минфин да төлөгөн жок. Эми канадалыктар колдонуп атса жерди, казып атса алтынды. Эми кайра биздин Минфин, Кыргыздын Минфини жергиликтүү бийлик акча төлөйбү. Бул эмне деген абсурд бунучу? Мен башкы прокуратурада буга эмне деген келесиолук десеңиз, бул келесиолук. Эми баары саясатчылардын кичине группа болбосун деп атам. Анткени түшүнбөйт. Анан мен өкмөттү сотко бердим бүгүн. Мамлекеттин кызыкчылыгын колдогон Өкмөттү сотко бердим, муну жокко чыгаргыла деп. Эми азыркы могул 12 комиссиянын мүчөлөрү эмне үчүн ушуну жасап коюшпайт мисалы? Кубанычбек Сатындыевич, мына ошондогу өкмөт башчы Мухаммед Калы Абылгазиев 16.300 ашык гектар жерди берген да. Дагы ошол жерге ар кандай мийимиштер айтылып жүрөт да, дагы кошулган депчи. Вот мына эптеп маани суроо бердиңиз. Мисалы, мен 2005 жылы депутат болуп келдим. Анан ошо Кумтөргө барганда 10.070 гектар деп айтпадым, Акаевдин убагында берилген жер. Ошол жерге чектерин да бөлүп койбоптур. Кайсы жер чек ара деп. Сиз 5 сотук жерди алып туруп 1 метр чыксаңыз, сиздин азабыңызды берет. Кошунаңыздан баштайт деп өкмөт баары текшерип келип. Анан тигилер 40 гектарын биягынан, 20 гектарын биягынан 60 тияктан кошуп ала берген. Эми 16.000 гектар жерден колушку никто не забил. 16.330,8 гектар жерди. 16 тыйын төлөгөн жок. Бул эмне деген жок? Мен сизге 12 депутаттын эсине салып коеюн дедим, сиз аркылуу да. Мисалы, ошол жерде коррупция дагы болуп атат ортосучу. Мисалы, бул Кумтөрдүн 10.070 гектар жери баягы 92-жылы берилген. Аны ошол убактагы өкмөт, бийлик аларды бажы, салык төлөмдөрүнөн бошотуп койгон, только дивиденд дегенди киргизген. Эми ошончо 77 миллиондон ашык акчабыз туруп, 2009-жылкы келишимге чейин болгон 10 миллион дивиденд төлөгөн. Бул эмне деген жорук? Өкмөт бул начар, бул менеджер эмес, бул нөл дегенге барабар. Кумтөрдө бизде Сентерияда ошол жерде вице-президент Кыргыз Жаран отурат. 2 директорлор кеңеш мүчөсү болот. $20.000 только директорлор кеңеш мүчөсү алат айлыкчы. Эмне үчүн бир Кыргызстандын бир маселесин көтөрүп коюшкан жок? Коррупция ошол жерде болот. Эми ошол бул салыктан, бажыдан бошонгон жерди алып туруп, ошо бошонгонду. Эми 16.330 гектар жерге колдонуп атат. Кайда бажы менен салык төлөмдөрү? Ошо 12 депутат ушул маселени эмне үчүн көтөрбөйт? Азыр парламенттик бийлик буда жашап атабыз бүгүнкү күндө. Да бир айлык мөөнөтүбүз бар. Ошону ордуна келтириш керек эле да. Бул деген чоң кылмышкерлик болуп атпайбы? Бюджет толбой атат деп кыйкырып атабыз. Бул деген миллиарддаган акча деп эсептесек болот. Кубанычбек Сатындыевич, бул көрөрмандарга да кызык болуш керек. 1987 жылы Кумтөрдүн запасы бекитилген экен. Ошондо алтын 116 тонна дейли. 716 тонна. 716 тонна. Кийин эле азыркы президент Садыр Жапаров Кумтөрдө алтын калбай калды деген сөз айтып чыкты да. Бул сөз кандай, чындыкка дал келеби, дал келбейби? Жок. Мен Садыр Жапаров мен чогуу иштеп калганбыз. 2005 жылы депутат болуп келгенбизде дагы.
Мен өткөн жылы Алина Юсупова түрмөдө отурган маалда да 1 жыл мурун барып кеткем. Эми жеке Садыр Жапаров эмес, ошол эле Өмүрбек Текебаевга жолуккан. Кумтур боюнча сүйлөшүп. Анан бул жерден кумтур боюнча сүйлөшкөндө Алина Юсупова айтты, кумтур маселеси сиз жакшы билесиз. Бул жерде мындай болуп атат. Эми мындай статистиканы алып келгенде 97-жылы алтын өндүрүш башталган. 92-ден 5 жыл боюнча алар фабриканы курду, инфраструктура тигуларды. Анан запускасы 97-жылы болгон. 10 жылдан кийин Кыргыз өкмөтүнүн управлениясына өтмөк. Анан андай кылбай туруп 2003-жылы баштап салып атпайбы, жана тескери болуп. Анан запасты ала баштаганда эң көп алган жылы эле 19 тонна болгон. А так 16, 16 жарым, 17 ашып кетсе 18 алып жүргөн да. Эсептеп көрсөңүз, кечээ депутаттагы Момбеков айтып атат, 410 тонна алтын алыныптыр. Сиз айткандай 716 тоннасы бекитилген. Советтер Союзунун министрлиги менен. Ошондо геолог разведка кылып жүргөн мына Кубат Осмонбетов деген бар. Бизде профессор, доктор көзү тирүү. Аны жана Борбордук, анан Юго-Запад, Сарытөр деген 3 кен биригип туруп, жанагы 10.070 гектар жерди түзөт. Борбордугу өтө чоң маанидеги. Ошол жерди казы түбүнө кире баштаганда, ошол жерден дагы 10 тонна алтын көп чыккан. 726 тонна деп аныкталган. Эми 410 тоннасы алынса, калган 300 тоннасы кайда? Бул бир вопрос деңиз. Анан кыргыз журтчулугу бул комиссиядагы бир жөнүндө сөз кылып, жалаң эле алтынды сүйлөшүп атат. Алтын жанда күмүш жөнүндө эмне сөз кылышпайт, бир текшерип коюшпайт. Мен сизге ошол жерде кыргыз журтчулугун ачып бетин ачып коет. 2008-жылдын 1-январына чейин мен изилдегем бунучу. Мен деле депутатмын, бирок болгом. Бирок мен акым жок. Мисалы, мен өкмөт мүчөсү эмес болчумун. Муну баарын өкмөт чечет. Жер байлыгы, тоо байлыгы, чарба иши, экономика иши баары өкмөт. Изилдеп жүрүп 62 тонна күмүштү кыргыз алтын саткан, 62 тыйыны мамлекеттик бюджетке түшкөн эмес. Эмне үчүн ушул маселени көтөрөт? Күмүштөн башка да толтура металлдар болуп атпайбы? Күкүрт боюнча ал жер өтө бай. Миллиондогон тонна күкүрт турат. Коңшу мамлекет Кытай турат колдоно турганчы. Анан бул жерде мен сизге дагы бир нерсени ушу кыргыз журтчулугу билбей турган. 12 мырза депутат, мен акылсыз деп айтпайм, бирок буга көз жете элек унчукпай атышат да. Кайсы депутаттын? Азыр 12 депутаттын. Бул мамлекеттик комиссия, Акылбек Жапаров жетектеген. Учурда акыркы түзүлгөн комиссия. Акыркы түзүлгөн. Эми ушул 2-апрелде жыйынтыгын чыгара койсо бул болбой калат такырчы. Кийин азаптуу жокко урулабыз. Жанагы эми Акаевдин убагында, Бакиевдин убагында, Отунбаеванын убагында, Атамбаевдин убагында бул кыргыз журтчулугу билип коюңуздар сиздер аркылуу. Алтынды, күмүштү бардыгын канадалыктар эмес, кыргыз алтын сатат. Кыргыз алтындын жетекчилигин бардыгын өкмөт бекитет. 100% акциясы өкмөтүнө таандык, кыргыз өкмөтүнө таандык. Сатканда кайсы жак менен сатып келди? Жанагы мен атаган президенттер бардыгы Россиянын Номус банкынын менен договор түзгөн. Эмне үчүн кыргыздын улуттук банк аркылуу сатылбайт? Эмне үчүн пайдасы Кыргызстанда калат? Башка себеп бар. Ал жерден пайызын алганга ошол болот. А мамлекетке бул зыян болот. Кимдир экен? Номус банк чеччүбү мында орусча айтканда, Россиянын Номус банкына биз алтынды жеткизишибиз керек. Алар команда берет, мисалы Гонконгдон бирөө сатып алса, баяка жеткиз, тияка жеткиз деп. А эмне үчүн биз бирөөнүн көз карандышы болсун? Андан кийин Жээнбековдун убагында банк өзгөрүлүп кетти. Азыр белгисиз бир банк менен сатылып атат. Башка эле Россиянын бир банк аркылуучу. Ушуну азыркы парламенттен сурап коюшпайбы? Мен запрос кылсам өкмөт жооп бербей атат. Кыргыз алтыма жооп бербей койду. 1 жылдан бери ушуну 5 жолу кат жолдодум, барып да көрдүм, кабыл албайт президент. Эми президенттин камакка түштү эле, азыр башка жигит келди. Анан бул жерде афера болуп атпайбы? Комтурдун 66 кыргыз жаран өлдү. 129 кыргыз жараны ошол жерде иштегендердин 1-2 группадагы майып болуп калды. Эмне үчүн биз эл аралык соттон коркобуз? Эгер ошол жөнүндө, мисалы, кечээ депутат Момбеков 8 жолу иш козголуптур. 2018-жылы анан 6 жабылып калыптыр дейт. Эми жок дегенде биздин эл тоок эмес да. Эмне үчүн ушундай мамиле болот? Ошол иш менен иш козгоп туруп канадалыктарды тизелетип койсо болот да. Сиз мисалы башка Казакстанга эле чыгып туруп мусор таштап коюңуз, сизди жоопко тартат. Канадага барып 1 метр жерди бекер ала албайсыз да. Биз 16.000 гектар жерди эмнеге берип атабыз?
бекерчи. бекер эле. Ушул маселелерди караш керек да. Анан мындай кесипкөй, профессионал билген кишилерди ушул комиссияга тартса эмне болот? Эчтеке болбойт да, мамлекетке эле пайдасы. Анан жет өлчөп бир чечиш керек. Бул жерден уттуруп калбайлы дегенди мен сунуштадым. 2-3 депутат менен кечеде жолуктум. Сүйлөштүм, айнандар мындай кылгыла депчи. Мейлі мукпа сөзлөр билсин. Кубанычбек Сатындыевич, ушул кумтөрдүн коопсуздугу үчүн ким жооп берет? Же Өтө маанилүү маселе. Биздин өкмөт жооп бериш керек. Бирок жанагыдай айтпадымбы, мисалы даже чек арасын аныктап койгон жок өкмөтчү. Алар жергиликтүү бийликке команда берет, болбатыраак бүткөр дейт. Алар барып да койбой кол коюп коюшкан. Эми азыр тергөө жүрсө, ошол Ысык көл, Жети Өгүздүн атка минерлери өкмөт мүчөлөрү менен баш болуп деген жокко тартылыш керек. Бул бир жаат. Экинчиден, сиз туура маселе коюп атасыз. Мисалы ошо башаламан болуп кетсе, ал жерденчи, алардын охранасы бар өзүнүнчү. Башаламандык башталып кетсе, ошол жерден бирөө жарым атай хвостохвощен ачып ийсе эмне болот? Ал нарын суусуна кирет. Көлгө эмес, нарын суусунун башталышы ошол кумтөрдөн башталат. Нарын суусуна киргенде тетекке чейин барат да. Ким жооп берет? Бул бир деңиз. Экинчиден, талап тоноо өрттөө башталса эмне болот? Фабрика канадалык эмес, ал биздики. Анын фабриканын баасын эч агы эле кунун пайызы менен төлөнгөн, алтын менен төлөнгөн. Акысы калбай калыптыр да ошо. Биз деген муну колдоно билишибиз керек. Да, жана 16.130 гектар жерде а жакта дагы запастар бар. Аныкталган запастар бар, аныктала элек запастар бар. Ошону иштетпей токтотуп койсо. Ошону токтотуп койгондо кандай? Фабрика менен жанагы аңгек менен калабызбы бизчи? Муну эми биз аягына чейин алышыбыз керек жанагы. Токтотуп койбосо анын пайдасы тийбегенден кыргыз элине эмне кереги бар да? Аны акыл эш менен иштетсек ким кой деп атат? Токтотконгочу. Мисалы жана 2009-жылы консолидированный салык дегенди киргизгенбиз. 13% мамлекеттик бюджетке, 1% социалдык экономикалык өнүгүү Ысык көлдүкүнө. Анан бул 12 депутаттын эшине бир нерсени салып койду. Дагы 4% бул менин бери чолок бучак эсептегенде эле 50 миллиард сомдон ашты. Ошол 4%-ын ошол келишимде 2009-жылы жазып турат. На развитие минерально-сырьевой базы деп турат. Аны өкмөт бекитиш керек. 50 миллиард сом бул жака жумшасын, бул жака жолго, тигеби, экологияга көпүрө салабын алабыз депчи. Жок, бүгүнкү күндө 50 миллиард акча жок. Кайда кеткен белгисиз болот. Ошол эле Ысык көл өнүгүү фондусуна кеткен акчаларды губернаторлор каалагандай калчаган. Азыркы Присовпровдун председатели болуп турган энибиз бизде деле депутат болчу. Губернатор болуп турганда конок тозгонго 700 000 которгон Чолпон атага. Кандай акысы бар? Ал мамлекеттин акчасы да. Коногун өз акчасына тосsun. Гезитке жалса да, машинесин ремонт кылса да, кабинетин ремонт кылса да баарын ошону. Андан көрө көлгө бир жумуш ишканасын тосушпайбы? Ким кой деди ошонучу? Мына биздин сарапкорчубуз. Күнөөнүн көпчүлүгү бизде, биздин жарандарда болуп атат. Бийликтегилерде. Бийликтегилерде, жөнөкөй кишилерде эмес. Азыркы бийлик ошол комтор маселеси кызуу жүрүп атат. Кандай кадамга барышы керек? Себеби дегенде артынан көрүп атасыз, жер үй чыкты. Жер үйгө деле бизге Кыргыздын кызыкчылыгында бир кыпындай эч нерсеси жок да. Комторго алгач комторго кандай мамиле жасаш керек? Мына сиз туура маселе койдуңуз. Мен кичине алдыга айтып коеюнбу? Макул. Центерияны багып аткан только комтор. Центерияны багып аткан. Мунун кереги жок болчу. Эми комторду багыш бир жерде 4 компания иштеп атат. Канадан. 4-өөнү багып атат Кыргыздын гени. Бирок комтордун эсебинен алтын гендери бар. Мен сиздер аркылуу журтчулукка айтып койдум. Сизден чыккан эмени окуп алып депутаттар айтты ошонучу. Ал жана менин китептеримде кеңири белгиле. Комтордун эсебинен Монголияда алынган алтын кен бар. Тыва Республикасы Россияда алтын кен бар. Турцияда алтын кен бар. Анан кийинки убактарда мына өткөн жылы уже 1,5 тоннадай алтын алынды. Канадада алтын кен бар. Канададагы алтын кенин биз комтордукуна салыштырып болбойт. Аз, бирок кымбат баа сатат. Эми ошол кендерди эмне үчүн кыргыз журтчулугу билбейт? Эгер ызы чуу болсо биз ошол кендерден да кол жууган атпайбызбы? Ошон үчүн биздин акциябыздагы нөлгө түшкөн аз келгенсип, анда биз тигилерден эгер биз басып алып тигүү кылсак, анда до свидания дейт деп баса берет, биз тигилерден да кургалбайбыз, калабыз да. Ошон үчүн мындай капитализациянын дагы ой жүгүртүп туруп, тиягында медалдын эки жагы бар.
пайда түшө турган жакка алып барсак болот. Анан соодалашып туруп чөнтөгү менен баса берсе, анда бул бизди ата бабалар дагы келечек да кечирбейт, балдарыбыз да кечирбейт. Бул биздин ырыскыга жаралган, кыргыз элинин ырыскыга жаралган кийин байлыгы болчу. Ушунун коронавирустай оорусу Кумтөрдүк азыр бардык жерге тарап атат. Эсиңиздерде да мына бул жер үйдү президент барып ачты, президент Путин менен тиги байланышта болду. Ал жерге ким келишим түзгөнү, качан башталганы азыр журтчулукта деле айтылып атпайбы? Анан пайызы кандай, кимге арналгандары делечи. Анан эми азыр Алабукада да, Чаткалда да ошондой чырлар бар. Солтон Сары Нарынды карасаңыз, же Алайды караңыз, же көлдө, же чүйдө делечи, мына ак туз туулардачы. Менин жанымды кейитип, ушу мен депутат болгондон мен түзүшүм эмес болчу бул делечи, Кумтөр менен 2005 жыл депутат болуп келдим, ошондон баштап. Мен жарымды кейиткени Израилдин соту ак туздун келечегин Израилдан чечип аткан. Ошол мен жанымды кейиткен. Анан кыргыздын байлыгын Израилдин соту эки бир улуттун бири менен талашып ошонун тагдырын чечип аткан. Биз мамлекетпизби, же кимбизби депчи. Анан эми биздин кишилерди тооктой санабаса, өлүп атса четинен, биз инвалид мамлекетибиз менен калышыбыз керекпи? Мен макулмун. Эгер жанагыдай уттурбай тургандай болсак, Акылбек Жапаров деле ошондо айткан, 15 миллион доллардай бир айда бюджеттен акча бөлүш керек деп. Эгер биз азыр кенди алсак, бюджеттен акча бөлүп даярдап коюштубу? Ошол убакта мен физразведка менен иштегем. Салык базалар менен, келгилечи, тетигилер кай жерден кандай сырье келип атат, кандай детальдар, кандай техника келип атат. Биз даярдан алышыбыз керек, эгер улутташтырсак. Тоңуп калбагыдай, талкаланбагыдай. Ошол жерде иштеген кишилер жумуш орду менен камсыз болуш керек, дагы иштей бериш керек. И бюджет страдать этпеш керек деп. Желдин пенсия пособиясы болчу. Бирок бизди алтындан алтын кымбат биздин элдин ден соолугу. Келечегибиз, экологибиз. Ошону башыбыз керек. Мына Канчыбек Саттанович, Кыргызстан кеңге бай деп мактанып келебиз да. Бирок бул мактаныштан биз эч бир четтен Кыргызстан мамлекети өзү көрө элек да. Мына ушул эле биздин кошуна мамлекет Өзбекстан дүйнө жүзүндө бир алдыңкы орунда алтын иштеп чыккан мамлекеттердин катарына кирип атпайбы? Эмне себептен ушул кыргыз атка минелери Кыргызстанга, кыргыз элине чыккынчылык кылышат? Анда кыргыз элин, Кыргызстан мамлекетин ойлогон кыргыз атка минелердин бизге эмне кереги бар? Аларды биз эртең Замбирек менен атпайлы, анан Катюша менен эле сразу атып салса болбойбу? Келечекти күтпөй элечи. Жабык эшиктин арты ошондой болуп атпайбы? Анан бул Феликс Кулов премьер-министр болгондо да ушуга комиссия түзгөн. Бирок Данияр Үсөнов төрага болуп, биз мүчө болуп калганбыз, 3 депутат бар элек. Ошондо дагы ал мырза Турцияга, Москвага барып келип сүйлөшүп келип атыптыр. Мен аны билип калдым да айттым, мен мындай катышпайм, жаманатта болгум келбейт. Топ сунуш спикерди буларыма айткам. Ал аткарылбаса, сен барып өзүң жабык эшик менен сүйлөшүп атсаң мындай болгонго болбойт деп кетип калганбыз. Эми бүгүнкү күндө деле бул комиссия жабык эшик түрүндө өткөрө берсе, ошого алып барат. Баягы сиз айткандай Өзбекстан өткөн жылы алтындын алуу боюнча КМШ мамлекеттеринде 1-орунга чыкты. Мына оондун иликтөөсү боюнча дагы алдыңкы мамлекеттерге чыкты Өзбекстан. Эми бул аябай жакшы. Мисалы Бухара, Ташкент, Самарканд, Ташкент жана поезддары жүрүп атат. Машинелер, Шевролеттердин түрлөрү чыгып атат. Андан мурун Түштүк Кореянын машинелери чыгып турчу эле. Эми авиация заводун жандандырабыз деп атат Мирзиёев мырзачы. Элине жумуш орду пайда болуп атат. Бул негизи жакшы. Анан биздин тоо кени муну бардык эле жетекчилер айтып келатат. Таблица Менделеевдики битте бар депчи. Бизде жок нерсе, бул улуттук концепция жок. Эмгиче чечен өкмөттүн чеке жыртарлык программасы жок. Аны жогорку кеңеш мыйзам түрүндө бекитип койсо, чыкыйт депчи. Ошондон чыга албай калат болчу. Анан көзөмөл керек сөзсүз түрдө. Себеби момундай башаламандык токтомдорду чыгара берсе ар ким эсечи. Ар бир өкмөт башчысы мурункусун жокко чыгарат да кийинкисин пайда кылат. Андан кийин ортодо мафия пайда болуп атпайбы? Өз кызыкчылыгын бийик көргөн мына азыр деген премьер-министрдин экөө соттолгон. Тиги качып жүргөнү да бар. Мына эми Абылгазиевде отурат. Ким кепилдик бере алат, что башкалар дагы ошондой болуп калбасыначы. Анан бул жерде ачык айрым болсо, эл журт билсе, ошону анан жергиликтүү элдин да кызыкчылыгы сөз сакталышы керек. Биринчи очередь экология, коопсуздук жагы, анан кийин жергиликтүү билим. Эл дагы билбесе жана көмүскөдөй. Мисалы, азыр алтын жок калган болсо анда кайда кетти жанагы запасычы?
Ал тиги фабрикадан комтордун өзүнөнчү доору эле чыгат, мындай бөлкөгө окшош. Ашып кетсе 25 килограмм, ата 18-ден 25. Аны биздин багыбызга тоген комбинаты бар. Мисалы Монголияда жок. Алар самолет менен охрана менен ташып барып Канададан бөлүштүрүп, анан металлдарын бөлүп келип алып кетип атат да. Алып келет. И то Монголиянын өкмөтү закон токтом чыгаргандагы ошо боро генинде, мисалы боро генинден 42 тонна алтын алынды, алар фактически 100 миллион долларга жакын салыгын эле алган, 1% акциясы жок турчу. А бизде кайдагы 10 миллион доллар дивиденд алсак болгонучу. Эмне биз ошол 2,5 миллион калкы бар Монголия элинен кембизби? Эмне үчүн биздин кызыкчылыкты мамлекеттик жетекчилер биринчи орунга койбойт? Сиздин сурооңуз менен ушундай жооп бере элем. Атуу болсо коюш керек да бул жерге. Белин бекем баш керек, байлаш керек да чечим кабыл алаардан мурун көзү жетип, баарын иликтеп, жиликтеп турган кабылыш керек. Болбосо убалга калсак эртең жапа-чак калат мамлекет ого өтөрчү. Кубанычбек Сатындыевич, сыр бербегенибиз менен сыртта каатчылык каптап турат. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген экономисти катары айтсаңыз, ушул оор кырдаалдан чыгып кетүүнүн жолдору барбы? Сөзсүз түрдө бар. Эгер жолу жок болсо, анда мамлекетибизде жок болуп калат. Биринчиден өзүбүздөн баштасак. Баарыбыз айтабыз, патриоттукпуз, атуу, анан бизде кандай гана атуулуктарды бербейт. Райондон, айылдан баштап тиги облустарга чейин, республикага чейин. Курунамдар. Курунамдар. Эми мисалы эли кедей мамлекет бай боло албайт. Же бай мамлекет эли кедей. Мисалы 1 грамм тоо байлыгы гени биздикиндей таза суу, мөңгү тигүүнүсү жок. Япония кандай өсүп атат, чынбы? Биздин эмнебиз кем? Ушундай жаратылышка жайгашкан биздинчи. Бардыгы бар дейбиз. Бирок акыл калчап бир ушуну жасай алдыкпы? Мисалы өзүбүздөн баштасак, айылда любой жерге барсаңыз саясатты айтат. Самолетто келатсаң деле, таксиге отурсаң деле айтат. Бирок үйүндө балдары курсагы токпу? Аны ойлогон эч ким жок. Арак ичип той берет. Бирдеме болсо эле той беребиз кыргыздарчы. Ысарап корчулукта баратабыз. Бирок үй бүлөнүн балдардын кийим кечеси барбы? Ошол жакшы окуп атабы? Бир сурап койгон ата-энелер болуш керек. Көчөсүн, айылын, районун, шаарын. Анан эми кайдыгерлик бул душмандык деп эсептейм. Ошон үчүн өзүбүздөн баштасак, баарын эле талап кылаардан мурун бийликтен өзүң эмне кылып койдуң ушул суроону берсек. Анын бир чети, экинчиден, ошо бизде каражаттар деле аз эмес. Түшүп атат, салык деле бажым, бирок мурдагыдай эмес. Пандемия бир жактан жакалап атат, киртектен алып атат, экинчи жактан сырткы карыздар бар, ички карыздар бар. Бирок ошол экономду өкмөт колдонуп атабы өзүнчө. Даже командировочныйын алып көрсөңөр, өкмөт мүчөлөрүн жана замминистрти булардынчы. Андан кийин бир системаны, структураны өзгөрттүкпү азырчы? Министрликтердин санын азайтты азыр мына, бул акыркы жолучу. Бирок каржы министринин 8 орун басары бар, анан кайда барабыз? 2 биринчи орун басары дагы 6 мындай орун басарлар. Казыначысын кошкондо 9 орун басары бар. Кайсы жерден, эмнеден кыскардык? Бизде 44 райондор бар. Шаарларды эсептегенде канча? Канча чиновниктер бар, кереги жок. Кетмен чапсын, суу чыгарсын. Айылдын эли менен барып иштесин, ошол жерде чөп чапсын. Андай жок болуп атпайбы? Баарыбыз эле урушка кармагыбыз келет, анан баарыбыз эле трибунадан чыгып кыйындыгыбызды айткыбыз келет. А бирок өзүбүздөн баштап кичине эмгектенбейлиби? Түшүп аткан салыктар ошо багыт менен колдонулуп атабы же жокпу? Ошо бажы төлөмдөрү. Андан кийин бизде коррупция тыйылды дегенде мен көзүм мен андан алысмын. Коррупция тыйылган жок. Уланып атат десек болот. Улана бермекчи. Эгер биз чогуу буга каршы турбасакчы. Билип туруп унчукпай койсоңуз, сиз да күнөөлүү болуп эсептелесиз закон боюнча. Пара берген киши да күнөөлүү, алган киши да күнөөлүү. Биз ошону колго чабышыбыз керек да. Чогуу бир келип тыймайынча муну эч ким тыя албайт. Пандемия Кытайда башталды эле. Тартип менен эле ошол аябай катуу тартип менен жеңип койбоду, токтотупчу. Болбосо 1,5 миллиард калкы бар, Кытай биринчи кырылып калбайт беле. 6 миллион калкы бар, биз мына кечетен бери кайра көтөрүлүп атат. Тартип барбы бизде? Жок. Мыйзам сакталып атабы? Жок. Биз кайсы бюджетти айтабыз аны? Карызга кредит алып туруп той тобурду өткөрүп атпайбызбы? Тойлорго азыр барсаң, да барасың, айлаң жок. Менде тууган урук жерде катыштарым бар. Барасың. Бирок карызга алып той өткөрүп керекпи?
же ошо үйлөнүүт ойлорун тыйлар. 2-3 күндөн кийин ажырашып кетип атышпайбы? Андан көрө мындай биздин өкмөт дагы акыркы убактарда жумуш ордун пайда кылган бир нерсе түздүбү, жокпу? Ошол эле губернаторлордон же акимдерден бир өкмөт башчысы бирөө сурап койдубу президент дагычы? Сен канча жумуш ордун пайда кылдың депчи. Мисалы азыр мына эшикти каккылап жай келатат, турист сезон башталат. Өткөн жылы туризм дагы нөл болуп калды. Быйыл ошону ойлонгон өкмөт барбы? Жок. Жумуш ордун пайда кылбайлыбы дегенде чындачы. Анан элдин азыр мына күйүүчү май кымбаттап турат, туура айтып атасыз. Экономика жагынан бүт дүйнө жапа чегип атат. Эртең тала жумушунда кандай болот? Кредит алган айыл чарбанын эмгекчилери мына анда демек рызкысын ошону кыргыз элиникин сатылбай калат, чет мамлекетке чыкпай калат. Азыр мына Казакстанда да жабык турат фактически. Азыр тала жумушу чоң коркунучта турат азырчы. Кечиресиз. Бүткүл дүйнө экономикалык жактан жабыр тартып атат. Бирок бизде ошол эле 5 литр майды Кыргызстанда 900 сомго көтөрүлсө, ошол эле 5 литр майды биз Казакстанда 420 сомго алып келип атабыз да, так ушул тапта. Бул кандай көрүнүш болуп калды? Бул жерде дагы мафиялык кызыкчылыктар бар. Жөнөкөй киши 200 литр, 300 литр салып келатса, канистрге коюп, аны кармап узулдатып чыгарып атат. Ама бул заправкалар кимдердики? Аткаминерлердики, байлардыкы. Алар эмне Кыргызстанга келген майды Тажикстанга чыгарган жери жокпу коррупция менен? Сиз айткандай мына автомобильный газ, бул Георгиевкада автомобильный газ 11 сомго арзаныраак турат. 30 километр жерде, Чем Бишкекке караганда. Бир союзда турабыз, коңшу мамлекет, бир боор элбиз. Күйүүчү майды Казакстандагы арзан сатат. Биздин аткаминер депутаттар да айта баштады, уже 60 сомго көтөрүлөт депчи. Өзлөрү сигнал берип атат, каккылапчы. Көтөргүлө деп. Даярдан калат, э? Бир да күн жок. Бензинди жок дегенде 50 тыйынга көтөрбөгөн. Бир айдын ичинде мына канча көтөрүлдү. Биз өзүбүздүн гендерибизге өзүбүз балта чаап атабыз. Күзүндө кайсы продукцияны жейбиз? Дагы импорттоп келебиз бандачы. Кытайдан алма өрүктү жейбиз банда. Эмне кылабыз андачы? Анан бул жерден өкмөт тезинен чара көрбөсө, экономикабыз ого өтөр нөлгө барар болуп калат. Биздин студиянын салтын алайык. Сизге эркин микрофон. Ошол комтор боюнча же кимге ошол эле түзүлгөн комиссияга, эл журткабы, атайын бийликке өзүңүздүн кыска нуска кеңешти айта алсаңыз болот. Баарыбыз төрөлүп Кыргызстанда төрөлүп өскөн чоңойгондон кийин жүрөгүбүз ушу мамлекет деп кагышыбыз керек. 12 мырза депутатка кайрыларым. Бир жумада эмес, андан көрө 1 айбы, 2 айбы дагы иштегиле. Специалисттерди, бул кесипкөйлөрдү тарткыла, жети өлчөп бир кескиле. Болбосо тарых алдында силер да жоопкерчиликти унутпагыла. Бул бир чаты. Экинчи, мамлекет башчысына айтар элем, өкмөткө айтар элем. Тоо кендери боюнча биз мамлекеттин өзүнүн колуна алчу маал келген. Кыргыз алтындын ордуна силерге кайрыларым, өндүрүш ишканасын түзгүлө. Ким тоскоолдук берип атат? Өзүбүз колго алып туруп, өзүбүз анда экология сакталат, жоопкерчилик сакталат. Биздин эл жумуш орду менен пайда болот. Каймагын калпытып, көк сүтү менен калып калбайбыз. Каймагы дагы, майы дагы Кыргызстанга калат. Ошого баралык. Андан сырткары жана улуттук программаны, улуттук концепцияны бекитиш керек болгон. Тоген Кыргызстандын келечегин өзөгүн түзө турган. Андан сырткары бул ошол суу жөнүндө чыргылып атабыз. Мына суу Кыргызстандын саясатын өзөгүн түзө турган нерсе. Тажикстан менен Кыргызстанда мөңгүлөр көп. Бир топ эрип жок болуп атат. Өзүбүздүн элге сууга жетпей атабыз, таза сууга. Бул керек болсо эки мамлекет биригип туруп саясатты КМШ мамлекетине, Бириккен Улуттар уюмуна, башка жерлерге да саясат көргөзүш керек. Себеби дүйнө жүзүндө суу кымбаттап атат, кургакчылык көбөйүп баратат. Суу бензинден кымбат турган фактылар бар. Ошол эле Германия заправкасына барсаңыз, 1 литр сууну сиз 2 еврого сатып аласыз. А бензинди 1 евро 20 центке сатып аласыз. А биз элде да сөз бар. Суу эл башы болгондон суу башы болгон депчи. Ошон үчүн бизде иштелбеген запастар толуп атат. Ошого мындай тууган урук жерде иштебей, партиялаштап эле оозу кыш болсо байдын оозу кызы сүйлөсүн дебей, профессионалдарды тартып, анан мамлекеттин келечегин ойлосок, биримдикке чакырар элем, мыйзамдуулукка чакырар элем, тартиптүүлүккө чакырар элем. Баарыбыз
Кыргызстандын келечегине жоопту болушубуз керек. Жоопкерчиликти сезишибиз керек дагы. Келечекти бирге түзөлү деп айтам. Биздин студияга куш келиптирсиз. Ишиңизге ийгилик, ошол ийгилик, ошол кумтар боюнча көптөгөн маселелерди көтөрүп жүрөсүз. Сиздин көтөргөн маселелер ушул кыргыз элинин керегине жарасын. Рахмат сизге. Урматтуу Назар Ньюс маалымат агенттигинин кечки кеп көрсөтүүсүнүн көрүүчүлөрү, бүгүн бизде конокто мамлекеттик кызматтын 2-класстагы мамлекеттик кеңешчиси, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген экономисти, юридика илимдеринин кандидаты, айыл чарбасынын тилчиниги, мурдагы депутат Кубанычбек Исабеков болду. Кайрадан эфирден көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.